Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 21 августка карата жаңылыктардын топтому. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Кубатбек Боронов Ысык Көл облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Тоң районунун Каракоо айылындагы оорукананын абалы менен таанышты. 345 адам коронавирустан сакайып чыкты. 4 октябрда өтө турчу шайлоого 19 партия катышуудан баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Ысык Көл облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Тоң районунун Каракоо айылындагы ооруканага барды. Өкмөт башчы 8 миңге жакын жаранды медициналык жактан тейлеген саламаттык сактоо мекемесинде санариптештирүү боюнча жасалып жаткан иштер менен таанышты. Дарыгерлердин айтымында ооруканага кайрылган бейтаптар дары-дармекти даарыканадан эмес, электрондук негизде жеңилдетилген шартта алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Учурда электрондук кезек, телемедицина, оорулардын электрондук баянын иштеп чыгуу жумуштары жасалууда. Премьер-министрдин айтымында учурда республика боюнча 12 медициналык объектте куруу жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул ооруканалар заманбап жабдуулар менен жабдылмакчы. Жумуштар бекитилген график боюнча жүрүүдө. Аталган маселе Кыргыз Республикасынын президентинин жеке көзөмөлүнө деп билдирди өкмөт башчы. Эскерте кетсек, премьер-министр жумушчу иш сапары менен 21-22 августта Ысык Көл облусуна барары айтылган. Ноокат райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин демилгеси менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын колдоосунда Ноокат районунун айыл аймактарындагы 74 медицина кызматкерлери Ысык Көлгө эс алууга жөнөтүлдү. Алар 7 күн акысыз эс алып, ден соолугун чыңдап кайтышмакчы. Өлкө аймагында 21 августка карата бир сутка ичинде 196 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбулут Үсөнбаев бүгүнкү брифинг учурунда билдирди. Жаңы учурлар төмөнкү аймактарда катталган. Тагыраак айтканда, Бишкек шаарында 35 учур, Ош шаарында 9 учур, Ош облусу боюнча 20 учур, Баткен аймагында 34 учур, Жалал-Абад жергесинде 49 учур, Нарын облусу боюнча 3 учур, Талас аймагында 8 учур, Чүй өрөөнүндө 16 учур, жана Ысык Көл облусу боюнча 24 учур катталган. Өлкө боюнча коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 42 703 адамды түздү. Ошондой эле акыркы суткада 345 адам илдеттен сакайып чыкты. Жалпы 35 831 бейтап сакайды. Ал эми бир күн ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте бир бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча муну менен өлкөдө пандемия башталгандан март айынан бери вирустун курмандыктары 1055 кишиге жетти. Жыйырма 6 августта Борбордук шайлоо комиссиясы Азия менен жакынкы чыгышта жашаган мекендештер менен онлайн жолугушуу өткөрөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы маалымдады. Алдыдагы жолугушууда бул өлкөлөрдө жашап жаткан кыргыз жарандары кантип шайлоого катыша ала тургандыгы жана кайсы шаардагы шайлоо участогуна бара тургандыктары туурасында кененирээк маалымат берилмекчи. Онлайн жолугушуулар ар бир шаршембиде Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 Ички иштер министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы, ПРООН жана эл аралык миграция уюмунун жардамы аркылуу өтүп келет. Коронавирус пандемиясынан улам бардык жолугушуулар жарандардын ден соолугун коргоо максатында онлайн режимде болуп жатат. Кадыр Маликов Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары болуп дайындалды. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кол койгон. Ал Маликовду жалпы жамаатка тааныштырып, мындан аркы ишине ийгиликтерди каалап, муфтияттын кызматкерлери жана облустук казыяттар менен тыгыз кызматташууга чакырган. Кадыр Маликов 2017 жылдан ушул кезге чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп эмгектенип келе жаткан.
Кийинки жумадан тарта Ысык көл менен Нарын облустарындагы электр энергиясына карызы бар абоненттердин жарыгын өчүрүү пландалууда. Бул туурасында Чыгыш электр ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, 1 августка карата дебитордук карыздардын суммасы Ысык көлдө 52,6 миллион, ал эми Нарын жергесинде 46,7 миллион сомдон ашып, жалпы карыз 99,4 миллион сомго жеткен. COVID-19 пандемиясына байланыштуу март айынан тарта өкмөт тарабынан төлөмдөрдү аткарууну 3 айга токтотуу туруу чечими кабыл алынган болчу. Бүгүнкү күндө Чыгыш электр ишканасы дебитордук карыздардын кесепетинен каржылык чыгымга учуроодо. Бул күз-кыш мезгилдеринде сапатсыз даярдык көрүүнүн негизги себеби болушу ыктымал деп билдирди. Андыктан электр энергиясы үчүн карыздарды кечиктирбей төлөп турушуңуздарды суранабыз деп кайрылды ишкана. Төлөмдөрдү райондук электр тармактары, почта, терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу аткарууга болоору эскертилди. 2020 жылдын 19 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин саясий партиялардын көрсөтүүлөрү соңуна чыкты. Мурда кабарлангандай, парламенттик шайлоого катыша турган ниетин 44 партия билдиришкен болчу. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктап калган убакта өз съездерин өткөрүп, анда талапкерлеринин тизмесин 23 партия бекитти. Ал эми 10 партия парламенттик шайлоонун мындан аркы иштерине катышпай тургандыгын Борбордук шайлоо комиссиясына ООЗК билдиришкен болчу. Алар төмөнкүлөр: Кыргызстандын Жумушчулар партиясы, Таза коом, Ар намыс, Эл үнү, Ак калпак, Элдик көзөмөл, Кут, Өнүгүү Кыргызстан, Улуу Кыргызстан, Кыргызстандын Социал-демократтар партиясы. Ал эми 9 партия болсо мындан аркы шайлоого катышпай тургандыгын Борбордук шайлоо комиссиясына расмий кабарлашты. Алар төмөнкү партиялар: Бирик, бийлик элге, Кыргызстандын Коммунисттер партиясы, Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Эмгек партиясы, Кыргызстандын Элдик демократтар партиясы, Эл биримдиги, Улуу журт партиялары. Ал эми Кыргызстандын Патриоттору партиясы, курултай өткөрүп-өткөрбөгөндүгү белгисиз жана Жаратман эл партиясы берилген убакыт ичинде шайлоо фондун түзгөн эмес болчу. Ыйман Нуру саясий партиясы 19 августта курултай өткөргөн. Анын алкагында партиянын төрагасы шайланып, партиянын программасы жана Жогорку Кеңештин депутаты болууга талапкерлердин тизмеси бекитилди. Алар төмөнкүлөр: Чыңгыз Макешев, Нуржигит Кадырбеков, Аскарбек Күрүчбеков, Динара Ашимова, Бакыт Шайдуллаев, Эржигит Пасанов, Бактыбек Абдиев, Мээрим Тойгоналиева, Учкунбек Ташпаев, Мамасадык Бакиров. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бийлигинин айрым бөлүгүн карындашы Ким Йо Чонго өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Yonhap агенттиги Түштүк Кореянын чалгын кызматына шилтеме кылып жазды. Маалыматтарга ылайык, Ким Чен Ын карындашына Түштүк Корея жана АКШ менен мамиле маселесин өткөрүп берген. Мындан тышкары, расмий Пхеньяндын айрым аткаминерлери дагы Ким Чен Ындын кээ бир милдеттерин алган болчу. Ким Йо Чон Түндүк Кореянын Эмгек партиясынын үгүт жана жайылтуу бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп эмгектенген. Ал эми алдыда 22 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчылардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.